Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге Мексика өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Сураныч, бул видеого лайк басканды унутпаңыз жана каналга сөзсүз жазылыңыз. Баарыбыз бул өлкөнү Мексика деп атайбыз, бирок чыныгы тагыраак айтканда расмий аталышы Мексика Кошмо Штаттары. Анын курамында 31 штат жана 1 федералдык округу бар. Америка Кошмо Штаттарында эле Мексикадагы ар бир штаттын өзүнүн мыйзамдары, эрежелери жана полициясы бар. Албетте, бардыгы баш ийген федералдык мыйзамдар бар, бирок жалпысынан ар бир штат өзүнчө. Батышта өлкөнү Тынч океаны, чыгышында Кариб деңизи жана Мексика булуңу жууйт. Мексика миңдеген жылдар мурун жашап, бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген байыркы уруулардын мекени. Ошол эле учурда бул шаардын инфраструктурасы өнүккөн жана кымбат мейманканалары бар өлкө. Мексика бай тарыхы, ысык климаты жана өзгөчө маданияты бар. Кылымдарды каарыткан индейлердин жана европалык каада салттарынын кесилишинде туулган өлкө. Азыркы Мексиканын аймагы индейлердин ири цивилизацияларынын мекени. Олмектер, толтектер, запотектер, ацтектер, майялар жана башкалардын. Алар бул аймакта уникалдуу археологиялык жерлерди калтырышты. Алардын эң атактуусу дүйнөнүн заманбап 7 кереметинин бири деп таанылган майялык Чичен-Итса шаары. Бир кездери Мексика Испания королдугунун астында болгон. Илгери Мексикада көптөгөн күчтүү уруулар жашаган. Алардын эң атактуусу ацтектер жана майялар. 1591 жылы Эрнан Кортестин жетекчилиги астында испаниялык колонизаторлор бул аймакка келишкен. Бийлигинин туу чокусунда турган ацтектерди испаниялыктар 3 жылдын ичинде жок кылып, баскынчылар ацтектердин борбору Тенотичланды талкалап, анын урандыларынын үстүнө жаңыдан Мехико деген шаар курушкан. Эрнан Кортес ацтектерди жеңгенден кийин Мексика жаңы Испания деп аталып, 1821 жылга чейин ушундай ат менен аталган. Мексиканы Испания 300 жылга жакын башкарган. Ошондой эле испаниялыктар Юкатан жарым аралында жашаган майя индейлерин баш ийдирүүгө аракет кылышкан. Алардын цивилизациясы эчак эле төмөндөп баратканына карабастан, жарым аралды басып алуу дээрлик 200 жылга созулган. Наполеондун аскерлери Испанияны басып алганда, мексикалыктар учурдан пайдаланып, көз карандысыздыктарын жарыялашкан. 16 сентябрь 1810 жылы эгемендүүлүктүн расмий күнү деп эсептелет. Бирок испандар менен болгон согуш узак жылдарга созулган. 1823 жылы гана Мексика республикасы болуп калган. Рас, ал өзүнүн аймактык бүтүндүгүн көпкө чейин сактай алган жок. 19-кылымда азыркы АКШнын 6 штаты Мексиканын жери болуп эсептелген. 1835 жылы Мексиканын Техас штаты өзүн көз карандысыз республика деп жарыялаган жана башка штаттарда башламандыктар башталган. Америка Кошмо Штаттары ошол учурдан пайдаланып, Техасты аннексиялап, 1846 жылы коңшу өлкөнү басып алган. Америка-Мексика согушу ошентип 2 жылга созулган. Тынчтык келишимине ылайык, АКШ азыркы Техасты, Юта, Невада, Аризона, Нью-Мексико жана Аризона штаттарын өзүнө өткөрүп алган. Мексика штаттарында 104 миллиондон ашык адам жашайт. Заманбап мексикалыктардын көпчүлүгү европалыктар менен индейлердин аралаш никелеринин тукумдары. Өлкөнүн расмий тили испан тили, бирок Мексикада жашаган этникалык топтор өз эне тилинде майя, отоми жана башка тилдерде дагы сүйлөшөт. Америка Кошмо Штаттарында иштеген мексикалыктар ай сайын туугандарына жалпы суммасы 2 миллиард долларды түзгөн акча которуп турушат. Бул кирешелер Мексиканын экономикасынын олуттуу колдоп турат. Туризм Мексиканын экономикасынын негизи. Мексикада ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастарынын 34 тизмеси бар.
Тизмеге Гуанхуато, Мехико, Пуэбла шаарынын тарыхый борборлору жана ондогон байыркы урандылар, ошондой эле агава талаалары кирет. Мексикадан негизги экспорту жүгөрү, май, жемиштер, жашылчалар, күмүш, кофе, пахта, айыл чарба техникалары, автотетиктер, авиация бөлүктөрү жана электр жабдуулары. Мексика күмүш, күкүрт, кургушун, цинк жана жезге бай. Дүйнөдөгү эң чоң пирамида Мексикада. Ооба, сиз туура уктуңуз. Бул Египетте эмес, Мексикада. Чолула пирамидасынын бийиктиги 66 метр, анын негизи 400 метр жана жалпы көлөмү 4,5 миллион куб метрди түзөт. Мексиканын Пуэбла федералдык штатында жайгашкан. Бул Гизадагы пирамидадай популярдуу эмес, бирок албетте ири. Бул таң калыштуу болушу мүмкүн, бирок Түндүк Американын эң байыркы университети АКШда же Канадада эмес, Мексикада жайгашкан. Мехико шаарындагы Мексиканын улуттук автономиялык университети 1551 жылы эшигин ачкан. Достор, бул видео соңуна чыкты. Аз болсо дагы пайдалуу маалыматты бергенге аракет кылдым. Кийинки видеодо Индонезия өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Кийинки видео бадыраак чыгыш үчүн бул видеого мага жакты белгисин коюңуздар. Жана сураныч, каналга жазылыңыздар. Бул видеону WhatsApp'тагы группаларга жибериңиз. Көрүшкөнчө достор.